саламатсыздарбы? Мен номер 3 эксперименталды гимназиянын 9-классынын окуучусу Максутова Райхан. Акыл эмгегинин маданияты китебиндеги суроо берүү маданияты темасы боюнча алган тажрыйбамды бөлүшүп кетейин. Алгач план менен тааныштыра кетсем. Биринчиси суроо берүүнүн мааниси, экинчиси суроо берүүнүн маданияты, үчүнчүсү суроо берүүнүн түрлөрү, төртүнчүсү практикалык мисалдар, бешинчиси жыйынтыктоо. Суроо берүүнүн мааниси төмөнкү 6 жол менен каралат. Суроодон ойлоо башталат, суроодон билим калыптанат, суроодон акыл өсөт, суроодон терең түшүнөбүз, суроодон изилдөө болот, суроодон себеп натыйжа табылат. Экинчи планыбыз суроо берүүнүн маданияты. Суроо берүүнүн маданияты кандай болот? Биринчиси суроону өзүңө, мугалимге, китепке, жолдошуңа, билермандарга берип жообун алуу. Экинчиси кыйынчылык, кемчилик, ийгиликке суроо коюп, ойлонуп жооп изде. Үчүнчүсү түшүнбөгөнүңдү сабакта, сабактан кийин сура. Төртүнчүсү радиону угуп, гезит журнал окуп суроо бер. Бешинчиси сүрөт, схема, диаграммага карап суроо бер. Алтынчысы мазмундуу суроо бер. Жетинчиси китеп окуганда абзацка, сүйлөмгө суроо бер. Сегизинчиси суроо жоопторду болушунча дептериңе жазып ал. Тогузунчусу телевизорду көрүп, турмушту ойлоп, айлана чөйрөнү карап суроо бер. Үчүнчү планыбыз суроо берүүнүн жолдору. Негизинен суроо берүүнүн 2 жолу бар. Биринчиси болжолдуу суроо берүү, экинчиси динамикалуу суроо берүү. Болжолдуу суроо берүү бул күнүмдүк турмушубузда колдонуп жаткан эмне үчүн, эмне себептен, мааниси, кантип, кандай, ким деген суроолор менен коштолсо, динамикалуу суроо берүү берилген тексттин же сүйлөмдүн башынан аягына, аягынан башына, ортосунан башына, ортосунан аягына карата суроо берүү болот. Эми жогорудагы эрежелерге таянып, практикалык мисалдарга кайрылалы. Адабият сабагынан. Өскөн Даникеевдин «Кыздын сыры» повести. Мында төмөнкүдөй суроолорду берели. Жамал ким? Эмне үчүн Азим менен Канай урушуп кетти? Себеби эмнеде эле? Жамалга ким жардам берди? Кантип Жамал гинеколог болду? «Кыздын сыры» повестинин мааниси кандай? Жамалдын гинеколог болушуна себепчи ким эле? Жана башка суроолор. Бул болжолдуу суроолор болду. Физика сабагынан. Бул боюнча динамикалуу суроо берсек, толкундардын тоскоолдукту айланып өтүшү дифракция кубулушу деп аталат. Биринчи суроо: дифракция деген эмне? Аягынан башына карай берилди. Толкундардын тоскоолдукту айланып өтүшү эмне деп аталат? Башынан аягына берилди. Толкундардын тоскоолдукту качан айланып өтөт? Ортосунан башына карай берилди. Биология сабагы боюнча. Тема түрдүн пайда болушу. Биринчиси түр деген эмне? Жаңы түрдүн пайда болушу эмне деп аталат? Жаңы түр кантип пайда болот? Түрдүн пайда болушунун канча жолу бар? Эмне себептен түрдүн пайда болушунун бөлүнүүсү салыштырмалуу? Хромосоманын саны көбөйсө кандай процесс жүрөт? Бул тема боюнча динамикалууда, болжолдууда суроо берилди. Мына жогоруда мен сиздерге суроо берүүнүн маданияты боюнча кыскача айтып бердим. Көңүл бурганыңызга